Арбаңыздар достор, биз Талас жергесиндебиз. Бүгүн ынтымак командасы аттар менен машыгуу өткөрүп жатыптыр. Жолдошбек мырза, сизди курамдын катарынан көрүп жатабыз. Ассаламу алейкум, кандайсыңар, жакшыңар? Кудай буюрса биз ынтымак командасы бир айдан ашып калдыбыз бул өтүп атканыбызга. Ооба, Кудай буюрса энди трамба Кудайга шүгүр жакшы болуп калды. Ынтымак командасынын катарында оюнчу кылып кайра кошулдум. Өзгөрүүлөр бар экен. Энди өткөндө Ноорузда кичине аттар анча мынча аттар травма болуп калган, ошо кичине аттарды жаңылап атабыз. Колдон келишинче аракет кылып атабыз. Кудай буюрса кирген. Кушчубайдын ордуна кирди ал. Буга чейин жогорку лигада 12 команда ойноп келди. Жакында гана чечим кабыл алынып, жогорку лигада 6 команда калды. Жогорку лигада 12 команданы да ойноп көрдүңүздөр. Алтынды да ойноп көргөнсүздөр. Негизи эле кайсыл артыкчылык? Негизи бирок 12 команда болсо жакшы го, 12 команда тең бирдей тегиз команда болсо да. Анан берден болгону основной бир 5-6 команда күчтүүрөөк болот экен. Калган командалар сыла ойрап калып атпайбы? Ошол командалар Вышкага тете дайындалып атат, бирок результаты жок болуп атат. Алардынчы кичине ошолорго биринчи лигага чапкан оңураак кодок мен делечи. Анан Вышканы 6 команда кылып койгон тууралуу, 6 команда тең бирдей күчтүү болот, кызыктуу оюн да болот да. Тиги 6 команда барып тияка биринчи лигага кошулса, алар өздөрү кызык оюн көргөзөт да, дайынданганына жараша. Вышкага келгенде жөн эле келип менеттер акталбай калып атат ал командалардагычы. Анан биринчи лиганы утуп, күчтөнүп, результат берип келсе, анан Вышкага алар да ошо Вышкага дайынданып келет да, ошого жараша. Буюрса улак көкбөрү боло берсе, акырындык менен күчтөлөт го. Азыр мынакей элди күтпөгөн жерден Намыс командасы не деген тарых жаратты. Ушундай тарых жарата турган командалар Кудай буюрса көп болот го дейм, ушинтип Намыс сыяктуу болуп дайынданып менет кылса. Берден Мурас командасы деле Кудай буюрса Вышкада результат бере турган командалар бар деле. Алардын деле эмеси жакшы болуп атпайбы? Намыс командасынын чемпиондугу бул көп жылдык эмгектин үзүрү болдубу? Тынбай келаткан же болбосо ошол кезде эле бир Намыска бир бак жылмайып кеттиби? Жок, булардын баары менет го дейм. Канча жылдан бери Намыс мисалы менет кылып келатат. Ушунча күйөрмөнү бар экен, спонсорлору бар. Утулса дагы ошолор менен бир болуп жүргөн көкбөрүнүн негизи спонсор, анан кийин күйөрманда. Ошо команда, Намыс командасы канча жылдан бери күйөрмандарда утулса да кетпей, күйөрмандык кылып келип отуруп, мына ошо күйөрмандардын сүйүнүчүн актады го деп Намыс командасы. Кудай буюрса ута турган мезгил да келди да, Намыстыкы канча жылдан бери менет кылып келатат, менеттер жанды, Кудай буюрса. Жакшы результаты. Ийгилик каалайбыз анда сизге. Рахмат.